Биз турган фабрикада 350ден ашык жаран эмгектенет. Мында тигилген кийимдин 200ден ашык түрлөрү Россиянын, Белоруссиянын, Казакстандын мамлекеттерине экспортталса, алыскы Европанын, Голландия, Германия мамлекеттеринен дагы өз кардарларын тапкан. Сапаттуу жеткиликтүү баа. Кыргызстанда тигилген кийимгечилер чет өлкөдөгү базарларда чоң суроо талапка ээ. Анткени соңку жылдары өндүрүлгөн жеңил өнөр жай продукциясы ЯЭ аймагында татыктуу орунду ээледи. 2013 жылдан бери кыргыз текстили КМШ жана Европага экспорттук көлөмүн көбөйттү. Наша продукция востребована в ряде стран. Бизден өндүрүлгөн продукциялар экспорт потенциалына негизделген. Бүгүнкү күнү Кыргызстандан чыгарылган деген бренд Орто Азияда жаңы деңгээлге чыкты. Өлкөдө жеңил өнөр жай тармагы кыйла өнүктү. Бирок муну менен токтоп калбаш керек. Өткөн жылы тегүү тармагында 1500 жумуш орну түзүлгөн. Быйыл дагы 1000ге жакын адам иш менен камсыз болот. Бул тармак чакан жана орто ишкерликтин эң динамикалуу өнүгүп жаткан багыты. Ал жеңил өнөр жай өндүрүмүнүн 3%, ал эми жалпы өнөр жай тармагынын 30%-ын түзөт. Негизи жеңил өнөр жай бул текстиль, тигүү тармагы жана кожа кирет. Экспорт боюнча 84 миллион долларга экспортко чыгарганбыз. Бул кайсы өлкөлөрдөн? Биринчиден бул Россияга кетет. Эң чоң объем ушул Россия менен Казакстанга кетет. Мына ушул жеңил өнөр жай тармагындагы ар бир кызматкерди кесиптик майрамы менен президент Садыр Жапаров куттуктады. Анда республиканын эмгек рыногунда калкты олуттуу деңгээлде иш менен камсыз кылып, жарандардын жашоо сапатына оң таасирин берип жатканы белгиленген. Эскерте кетсек, 2021 жылы аталган тармакта 7,3 миллиард сомго продукция өндүрүлгөн. Ал эми кийим тигүүдө дээрлик 5 миллиард сом өндүрүлгөн. Адистердин айтымында Кыргызстан өзүн жеңил өнөр жай тармагы боюнча кызматташууда ишенимдүү өнүктөш экендигин көрсөтө алды. Бул тармактагы өндүрүмдүн көлөмүн дагы көбөйтүүгө чоң мүмкүнчүлүктөр бар. Сүйүнөт Агаева, Руслан Бараненко, ЛТР Бишкек.